Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Бүгүн силер менен биз кыргыз тили сабагын өтөбүз. Силерге сабакты Абласан кызы Эзат эжекең өрөтөт. Бул сабак 3-курстар үчүн. Бүгүнкү биздин сабак жат жазуу, ошондуктан биз аралыктан окуп жаткандыгыбызга байланыштуу жат жазууну азыр жазганда абдан кылдат көңүл бургула деп айтмакчымын. Биздин бүгүнкү жат жазуубуздун темасы жакшылык кылуу. Анда эмесе жат жазууну окуп баштаардан мурда жат жазуунун тапшырмалары туурасында силерге айтып берип кетейин. Биринчи, текстти окуп жатканда кунт коюп уккула. Бул кандай? Мен текстти окуп баштаганда абдан кунт коюп угушуңар керек. Себеп дегенде азыр видеону көргөндө экранда жазылган текстте эч кандай тыныш белгилери коюлган эмес. Ошондуктан мен окуп жатканда менин интонацияма, дикцияма абдан жакшы көңүл бургула. Мен кайсы жерлерден токтогон болсом, ошол жерлерге тиешелүү тыныш белгилерин коюшуңар керек. Бул экинчи тапшырмада көрүнүп тургандай чекит, үтүр, суроо, илеп, сызыкча, тырмакча, кош чекит да ушул сыяктуу тыныш белгилеринин кайсынысы коюлат деп силер эсептесеңер, ошону туура коюшуңар керек. Албетте, ой келди эле кое бербестен, биз буга чейинки өткөн темаларга көз жүгүртүп, ошонун негизинде анан коесуңар тыныш белгилерин. Үчүнчү тапшырма бул тексттеги сөздөрдү маани берүүчү сөз түркүмдөрүнө жана кызматчы сөз түркүмдөрүнө ажыратасыңар. Кандай кылып? Дептердин бетин экиге бөлөсүңөр сызык менен ортосунан. Бир жагына маани берүүчү сөз түркүмдөрү деп жазасыңар, экинчи жагына кызматчы сөз түркүмдөрү деп жазасыңар дагы. Жат жазууда берилген тексттин ичиндеги бардык сөздөрдү кайсынысы маани берүүчү сөз түркүмдөрүнө кирсе, биринчи графага, кайсынысы кызматчы сөз түркүмдөрүнө кирсе, экинчи графага бөлүп жазып чыгасыңар. Ал эми 4-чү тапшырма, бул текст, жат жазуунун тексти, стилдердин кайсы түрүнө кирет экендигин аныктайсыңар. Жана силер эмне себептен ошол стилдердин түрүнө кирет деп ойлойсуңар, кыскача мүнөздөмө бересиңер. Эмне үчүн бул тапшырмалар берилип жатат? Себеп дегенде бул жат жазуу силерге эң акыркы, башкача айтканда, кыргыз тили курсунун сабагын жыйынтыктоочу акыркы жат жазуу болуп эсептелинет. Ошондуктан жыл башынан берки өткөн темаларга бир аз токтолуу, эсиңерге салып кетүү максатында ушундай тапшырмалар берилип жатат. Анда эмесе биз азыр силер менен жат жазууну текстин окуп баштайбыз. Көңүл бургула. Биздин жат жазуубуздун темасы жакшылык кылуу. Баштадым. Чыгыштын бир өлкөсүндө акылы өлкөгө күн сыяктуу жарык берген өкүмдар жашаптыр. Анын көсөмдүгү менен байлыгына пенде аттуудан эч бир жан теңеле алган эмес. Бир күнү эле өлкө кызматында жүргөн бир аткаминер өң алаттан кетип, падышага минтип кайрылат. О улуу султан! Сен биздин өлкөдөгү эң кемеңгер, эң улуу, эң күчтүү адамсың. Сенин колуң өмүрдүн узарышына да, өлүмдүн жакындашына да себепчи боло алат. Бирок мен шаарларды, айыл кыштактарды аралап жүрүп, өзүң жөнүндө элден түрдүү кептерди угам. Кээ бирөө сени даңктап жатса, кээ бирөө сени жерге киргизе жамандап, шыбап жатат. Алар сенин акылдуу чечимдериңди сындап, кылган иштериңди келекелеп жатышат. О урматтуум! Сенин мамлекетиңде ушундай ээн ооздук болуп жатканын кандай түшүнсөк болот, дейт. Султан акырын жылмайып,
буга мындай деп жооп узатты: менин өлкөмдөгү көпчүлүк сыяктуу эле карамагымдагы калкка кылган кызматымды сен деле билесиң. Өлкөнүн бардык тубандары мага баш ийет. Менин жүргүзгөн саясатым менен баарынын иштери жүрүшүп, көпчүлүгү бай адамдарга айланышты. Адамдар мени калыстыгым үчүн сыйлашарын да жакшы билем. Албетте, менин колуман көп нерсе келери тууралуу сен туура айтасың. Чоң шаарлардын дарбазасын жаптырып койгонго кудуретим жеткени менен, душмандарымдын оозун жабуу такыр колумдан келген жок. Мен тууралуу кимдир бирөөлөр кандай гана жаман сөздөрдү айтпасын, өлкөмдөгү адамдарга жакшылык кылууну, кызмат кылууну гана мен эң маанилүү нерсе деп эсептейм, деген экен. Өзүңөр көрүп тургандай эле, мен азыр силерге текстти жалпы окуп бердим. Мен окуп жатканда силер дагы бир жолу кайталап айтам, тыныш белгилерине абдан чоң көңүл бургула. Себеби мен өзүңөр көрүп тургандай, текстте бир да тыныш белгиси коюлган эмес. Ал эми мен окуп бергендеги кайсыл жерлерден токтосом, демек ошол жерлерге тиешелүү тыныш белгилери коюлуш керек. Менин интонациям аркылуу тыныш белгилерин коесуңар. Анан ушул жерден дагы бир силерге айтып кетчү нерсе, эки адамдын сүйлөшүүсү, то есть диалог болгондо кандай тыныш белгилери коюлаарын эсиңерге салгыла. Себеп дегенде бул жерде ошол өкүмдар менен анын кол алдында иштеген кызматкердин диалогу жүрүп жатат. Диалогдо билесиңер өзүңөр тыныш белгилеринин коюлушу бир аз башкачараак болот. Андан тышкары, силер бардык берилген тапшырмаларды аткаргыла. Мен башында айтып кеткендей, бул силер үчүн кыргыз тили курсун жыйынтыктоочу акыркы жат жазуу болуп эсептелинет. Ошондуктан бул силердин бир жылдык өткөн курстагы билимиңерди баалоо максатында да жүргүзүлүп жатат. Өзүңөр түшүнгөндөй, бүгүнкү кырдаал аралыктан окутуу болуп жаткандыгына байланыштуу мен болгон аракетимди жумшап жатам. Айтып эле берип коюп, анан силер ошону кыла бергенден мындан эч кандай бир жыйынтык чыкпайт деп ойлойм. Силер өзүңөр дагы аракет кылышыңар керек. Өз алдыңарча ойлоно ала турган, акыл эсиңер, дүйнө таанымыңар кенен уже чоң жигиттер катары силер өзүңөр ой жүгүртүңөр, өзүңөрдүн оюңар, өзүңөрдүн позицияңар болуш керек. Биз дагы сабактарды колдон келишинче ушундай форматта бергенге аракет кылышыбыз керек. Ошондуктан жигиттер, мен ойлойм, бул жат жазууну силер туура жазасыңар деп, интонацияларды туура коесуңар деп ишенем. Интонацияларды дейм да, тыныш белгилерди. Ошондуктан силерге ийгилик каалайм. Кандайдыр бир түшүнбөгөн суроолоруңар болсо, сөзсүз түрдө кайрылсаңыздар, ар дайым жооп бергенге мен даярмын. Менин байланыш телефондорумду билесиңер. Ошон үчүн кайсы убакыт болсо дагы мен силерге баардык суроолоруңарга жооп бергенге даярмын.